Ажыга чайылы кымыз жыттанып, улуттук суусундукту баалагандардын борборуна айланды. Жайлоонун демин элге жакындаткан Кымыз Фест 2025 фестивали кымызды гана эмес, кыргыздын жүрөгүн да даңазалаган байрам болду. Мында жайлоо жыттанган боз үйлөр тигилип, элдин агымы токтобойт. Ар бири Кыргызстандын булуң бурчунан келген даамдуу кымыздан ооз тийип, ата-бабалар жолун ээрчигендей маанайда. Рыскүл Кадыралиева фестивалга Чүй боорундагы айтылуу Суусамыр жайлоосунан келген. Ал 30 жылдан бери ата кесибин аркалап, бээ байлап кымыз ыштап келет. Улуттук суусундугубуз дүйнө жүзүнө тарап даңазаланса деген тилегин айтат. Биз абдан бул күндү күтөбүз. Себеби 2016 жылдан бери кымыз фестивалга катышабыз. Мен өзүм бала кезимен 10 класстан баштап бээ сагам. Азыр болсо 25 жыл болду мына турмушка чыккандан кийин балдарымдын чоң атасы, атабыз апабыз жылкычы болгон. Турмушка чыккандан кийин да бээ саап, ошо ата-бабанын салт санааны улап келатабыз. Биздин ата-бабадан алган билгенибизди кийинкилерге өтсө дейм, акты актай кылып сактап, ушул бойдон өткөрүп берсек дейм. Кадимки эле коладай болуп биздин кымыздагы дүйнөлүк бренд болсо деген тилегим бар. Биз канча чарчасак дагы ошого карабастан күнү түнү жол жүрүп, сабыбызды бышып, кымыз жасап келебиз бул жака. Бул күндү күтөбүз абдан. Элге, кийинки урмактарга башка суусундуктан мурун ушу жайында сезон убагында кымыз ичиңиздер деп айтмакмын. Кымызда кандай составында эмнелер бар? Углевод бар, белоктор бар, кальций бар. Биздин апа-аталарыбыз 80-90 жашка чыгып жасашат. 100 жашка чыккан аталарыбыз бар азыр. Ушул аталарыбыз таза тамактанган үчүн кыргыздын нукура тамагын, кымызын, саамалын, этин, сары майын жеген үчүн ден соолугу чың болгон. Өмүрлөрү узун болгон, акыл эси тунук болгон. Мен өзүмдүн ата-энем дагы, кайне кайнатам ал кишилер дагы азыр көзү жакшы көрөт. Мен ошол кишилерди көрүп суктанам да. Мен балдарыма айтам, кымыз көп ичкиле, этти көп жегиле, таза тамактангыла, таза аба жуткула деп айтам. Тоого чыккыла деп айтам, ат мингиле деп айтам. Бул баардык нерсеге жакшы да, ден соолугуна пайдалуу. Мында келгендер ат башынын тээ алыскы тоолорунан, Таластын адырларынан, Алай менен Карагулжанын жайлоосунан алынып келген кымыздын түрүнөн даам татышты. Атайын Таластан келди ушу кымыз фестивалын угуп, атайын ошого катышалы, кымызды дүйнө жүзүнө, кыргыз элине улуттук тамак дейм бул эле. Биздин кыргыздын. Ошо көргөзөлү деп келдик. Атайын. Жылдан бери бээ кармаксыз. Мен атам чоңойгондон бери эле кичинекейибизден бери жылкы менен чоңойдук да. Илгертен ата-бабаларыбыз ушу кымыз менен дарыланып дагы суусунун да кандырып, дарычылыкка дагы ушу пайдаланып келген кымыз бул өтө кымбат түшүнгөн адамга. Биз кичинекей кезибизде бул кымыздан ичип деги эле бирибиз оору дегенди билген эмеспиз. Анан эми азыркы жаштар жана калай дагы нерселерди ичип алып, ден соолуктарын бузуп, эмне көп, оору көп. Ушу кыргыздын кымызына көнсөңөр айланайындар. Бул эң жакшы, биздин суусундугубуз дагы, дарычылыктагы касиеттери көп. Мунун саамалы давленияны түшүрөт. Эң пайдалуу ушул бээ кымызы. Кымыз менен кошо элге өнөр да, оюн да тартууланды. Кол күрөш, аркан тартыш, таяк тартыш баары кыргыз жигитинин кайратын көрсөттү. Кол күрөш жаңы эле жыйынтыкталды. Кол күрөшүбүз 36 участник болду. Азыр таяк тартышта 26 участнигибиз бар. Аркан тартышта 15 командабыз бар. Кудай буйруп, Кудай кааласа күчтүүлөр утат деген ойдобуз. Аркан тартыштан биздин команда 1-орунду ээледи. Кол күрөш таяк тартыштан да 1-орунду алды. Биздин команданын балдары, анан кол күрөштөн дагы 2-3 байгөл месталарга иелинди. Жакты көрдүңүз.
Бүгүнкү бул фестиваль биз насип болуп калат, жылыга катышып калабыз. Былтыр дагы Чуңкурчакта өткөндө кымыз фестке катышканбыз. Абдан сонун, жакшы маанай, аба ырайы да бүгүн сонун, эң сонун кымыз дүйнөгө чыгып даңазалана берсин. Фестивалда аркылуу улут өкүлдөрү да өз өнөрлөрүн тартуулап, кыргыз элинин меймандостугун жана ынтымагын көрсөтүштү. Эл журтубуз ынтымакта болсун, амандыкта болсун, ар дайым ден соолукта болсун, ойноп күлүп жүрө берели. Биз Кыргызстандагы ассамблея казак диаспорасынын мен председателимин. Бүгүнкү ошо фестиваль, кымыз фестивали аябай жакшы, Шаншөкөттө өтүп атат. Анан абдан жакты, ар бир дасторун көрсөтүп, жакшы дасторкандарын, мейманчылыктарын көрсөтүп, ушул деген жакшылыкка алып келет деп ойлоймун да. Анан кийин бири-бири менен жакшылыкка, достукка, мындай жакшы маңдайга, анан ошо өлкөбүзгө жакшылык алып келет, бири-бири менен достук алып келет деп ойлоймун да. Ошондой көп болсо деп тилектешпин. Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү ар улуттун ашканасы да элдин көңүлүн өзүнө бурду. Кымыз бул тарых, бул кыргыз руху. Кымыз фест бул ата бабалардан калган касиеттүү мурасты азыркы муунга жеткирген арулук майрамы. Көрүнөт, буларды томпой деп коет, чоң малдын сакасы. Муну орекнозу чүкө деп коет, уну илгери упай ойночу. Упай аябай жакшы, балдар үчүн аябай жакшы. Моториканын баары жакшы иштейт колдоргочу. Ана кыргыздар азыр басым кылып эсептейт муну, бир басым. 3 чүкө бир басым болот. Монтуп 3, 4, 5 басым, 6 басым. Хан. Буларды алып коебуз. 10 басым менен ойноп көрөбүз, балдар. Мен азыр мынакей, мен силерди үйрөтөм, силер үйрөнгүлө. Монтуп аралаштырат, анан мынтип жаят. Мына хан бор эки. Хан чоң болот, хан. Ханды пальчик менен бул бир эле сөмө менен атыш керек, мынтип тийгизбей. Акырын алат. Алып оң колго салып өзүнчө кармайт ханды. Ханды буларга кошпойт. Өзүнчө коет. Бүгүн чүй боорунда кымыз менен эл биригип, бир уртам аркылуу улуттук рух жанданды. Кымыз кыргыздын деми. Бул майрам бабалар мурасын жаңы муунга мурас кылуу. Бээ саап, кулун байлап, узак түндөрдө кымыз камдаган эне журттун эмгегин даңазалаган күн. Назира Бегалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Ала Мөдөн району.